Кар көчкү тоонун тик капталдарынан жылмышып ылдый кулаган кар массасы. Кар көп жыйналып, оордугу артышынан, температуранын өзгөрүшүнөн, жаан-чачындан, шамалдан жана башка сырткы күчтөрдүн таасиринен пайда болот. Көчкүнүн жүрүшүнүн ылдамдыгы орто эсеп менен 20-30 метр секунд болуп, жолундагы таш, кум, өсүмдүктөр жана башкаларды бүт алып келет. Кар көчкү коркунучу бар аймактарга көп жылдардан бери байкоо жүргүзүлүп, мезгилдүү кар калыңдыгы, анын башка касиеттери изилденип турат. Мындай аймактардын бири Төө ашуудагы участкалар. Бул аймак 60 жылдан бери байкоо салынып, кар көчкүсү бар жерлери тиешелүү мекемелерге кабарланат. За этими участками уже наблюдает 60 лет. Вот, и эти участки это 132-135 километр на перевале Тёшу. Они всегда несли и несут наибольшую угрозу сход лавин, поражая трассу именно Бишкек-Ош. Төө ашуу Кыргызстандагы эң бийик ашуулардын бири болгондуктан өрөөндөргө салыштырмалуу аба ырайы суук келип, кышкысын кар көп жайт. Бул ашуудагы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, кыштагы кардын нормасы көп болуп, кар көчкү түшүү коркунучун жараткан. За 60 лет у нас есть многолетние данные по запасам снега на данный период. Вообще, в принципе, не на данный период, на весь зимний период. Но на данный период снега у нас примерно от 1,10 до 1,50 до 150 сантиметров, что является где-то на 150% от нормы или в 1,5 раза больше, чем по многолетним данным. Жалпысынан кар көчкүсү жааган кардын тыгыздыгына, капталдын жантайыңкылыгына, кар массасынын бийиктигине көз каранды болот. Андан сырткары шамал, жер титирөө, катуу үн толкуну да кар көчкүнүн түшүүсүнө себеп болушу мүмкүн. Осадка көп биринчиден, экинчиден кар үшүп калды дейт кыргызчачы. Ошого байланыштуу. Андан кийин биринчи кар үшүп калды, андан кийин осадка жаады, кар жаады. Кар үшүп калды деген бул кар сууктан сахар болуп калат. Сахар сыяктуу болуп калат да, бош болуп, сцепление жок болуп калат. Бул өзү вязкий эме да. Вязкий среда да өзүнчөчү. Ошого үшүп калды деген ошо сууктан, температурадан перекристаллизация резко болот да ошондон. Мындай учурда кар көчкү коркунучун алдын ала айтуу абдан маанилүү. Кар массасынын касиеттеринин өзгөрүшүнө байкоо салуу менен анын кандай абалда экенин жана кар көчкү түшүүгө негиз болуучу себептердин кайсыл убакытка туура келерин алдын ала болжолдоого болот. Ал эми байкоо жүргүзүүнүн ыкмалары менен Итагар станциясынын башчысы тааныштырып өттү. Кар көчкү коркунучун ар бир лавина сборунда эме бар. Стационарный площадка бар. Стационарный площадканы казылат. Площадка казылып туруп структураларды алабыз. Анан кийин на растяжение плотность снега деген бар. Ошолорду өлчөп туруп, анан кийин минимальный коэффициент менен чыгат. Албетте коркунуч жараткан аймактарда алдын алуу иш-чараларын өткөрүү зарыл. Антпесе жүрүп кеткен кар көчкү турак жайларга, жолдо жүрүп бараткан унааларга олуттуу зыян алып келип, адам өмүрүнүн кыйылышына себеп болушу мүмкүн. Муну менен кошо унаа жолдордун жабылып калышы тоолуу аймактардын иш аракаттамдарын кыйындатып, айрым учурда тамак-аш, чарбалык тартыштыктарды жаратышы мүмкүн. Учурда кар көчкүлөрдөн коргонуунун өлкө боюнча эң натыйжалуу жана арзан ыкмасы аларды мажбурлап түшүрүү болуп саналат. Бул багытта Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл сайын артиллериялык курал колдонуу менен кар көчкү коркунучун жараткан аймактарды автоматтык зениттик КС-19 замбиреги менен аткылоолорду жүргүзүп келет. На данном участке производится спуск лавин. Задействован автоматическая зенитная пушка КС-19 100-миллиметровая. Она считается наиболее эффективной для обстрела лавин. Расчет генерального штаба, артиллерийский расчет генерального штаба на данный момент производит выстрел по лавиноопасным участкам. Выстрел! Быйылкы кышта тактап айтканда 2016 жылдын декабрь айында, 2017 жылдын январь жана февраль айларында кар көчкүлөрүн атайлап түшүрүү иш-чаралары жүргүзүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министринин генерал-майор Кубатбек Айылчич Бароновдун буйругунун негизинде атайлап, мажбурлап кар көчкүлөрүн түшүрүү иш-чаралары аткарылууда. Азыркы учурда 134 километрде Бишкек-Ош унаа жолунун 133 анан 135 километрде
атайын кар түшүрүү иш чаралары аткарылууга дайындоо иштери болууда. Бишкек-Ош унаа жолунун 133-135 чакырымдары кар көчкү коркунучу бар аймактар болуп, тиешелүү адистердин жыйынтыгынын негизинде артиллериялык курал колдонуу менен кар массасын түшүрүү иш чаралары жүргүзүлдү. Биз Төө башынын түштүк бетинде турабыз. Бул жерде кар көчкү коркунучун жараткан аймактарда артиллериялык аткылоолор менен кар көчкүнү атайлап түшүрүү иш чаралары бүгүн болмокчу. Быстро! Тиешелүү тилкилерде аткылоолордун натыйжасында Бишкек-Ош унаа жолунда 4-5-6 февралда 106 снаряд атылып 599 000 метр куб кар көчкү түшкөн. Бирок көчкү массасы жолго жеткен эмес. Быстро! Алабука айылындагы аскер бөлүгүнөн чыккан артиллериялык эсеп Алабука, Жаңы базар, Канышкыя, Кировка унаа жолундагы чапчыма ашуусунда жана кооптуу башка участкаларда атайлап кар көчкүлөрүн түшүрүү иш чараларын аткарышкан. Жыйынтыгында 60 снаряд атылып, 11 800 метр куб кар көчкү түшкөн. Огонь! Тогуз-Тороо районунда 5 февраль күнү Казарман Актал-Чат унаа жолундагы кар көчкү түшүү мүмкүн болгон кооптуу участоктарда кар көчкүнү атайлап түшүрүү иш чарасы жүргүзүлгөн. Каракулжа районунда 6 февраль күнү Мырзаке Каракулжа-Лайкуу унаа жолунда жалпы 24 снаряд атылып, 3100 метр куб кар көчкү түшкөн. Кар көчкүлөрдү атайлап атып түшүрүү иш чаралары 10 февралга чейин улантылмакчы. Выстрел! Есть разрыв! Егор, отойди.